Сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 13 сентябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Азыркы ушул видеодо Дэу Тико менен Дэу Лаболорду тартуулап кетем сиздерге. Биринчи видеонун жарымы бул, көрүп турганыңыздардай Дэу Тикону камтыйт. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Жана видео менен бөлүшүңүздөр да демекчимин. Бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. Эч жок дегенде ушул кайсыл жактан көрүп атканыңызды жазып койсоңуз болот, кайсыл шаардан. Мо Тикодон баштай берели анда. 1998 жылы чыгарылган коробка механика, эсим байланыш номер 558 68 05 00. Баасы 110 000 сомдо атат. Салону таза экен бирок. Жакшы. Силер канчада отасыңар, Тико? 80 000 сом. Кызыл Тико люкс Авесте 1997 жылы чыгарылган коробка механика. Дэу Тико. Мына эси башында эле айта кетип атат, алып сатар эмесмин, дыйканмын дейт. Өзүнүн унаасы экен. 1996 жылы чыгарылган коробка механика. Эсин байланыш номерлери. Машина Кейж каналы. 100 000 сомдо атат, айтылыш баасы. Лонжерон стойкалар кандай? Жакшыбы? Жана ушунун жанында канчада отасыңар? 70 000 сом Тико. Коробка механика. Тико канча болуп атат? 90 000 сом. Ол Тико. Bir 1997 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номер 550 411 444. Коробка автомат. Автоматты издеп аткандар. Ушуну сиздерге багыттап коеюн анда. Көрсөтүп. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мо Тико көрсөтпөй эле коеюн, уже сатылайын деп эле калды. Мынакей баалашып атышат элleri. Эси 80 000 бериң деп атат. Бул жактагы кардар 77 000 берем деп атат. Мынакей. Бар барака болуп атат дегенде. 1997 жылы чыгарылган коробка механика. Тико. Ходовой жаңы жасалган деп атат. 1998 жылы чыгарылган мотор коробка жакшыбы? Лонжерон стойкаларчы? Алар да барды тең зор деп атат. 704 57 16 99 92 акыры? 92 экен. Стойкада бир жеринде кичине жарака бар деп атат. Баасы 100 000 сом. Тиколор көп чыкты бул аптада. Бирок өзү негизи мына байкаганыңыздардай, урматтуу көрүүчүлөр, мурдагыдай абалга келип баштады. Бул жакшылыктын эле бир белгиси. Катарлар толуп, элдер келип, кардарлар дагы, сатуучулар дагы болуп, ушундай эле заман боло берсин, тынччылык, аманчылык. Мына автоматта бир көрсөтүп кое берейин, бирок эси жок, баасын айта албаймын. Кимге кызык болуп калса, өзүңүздөр да чалып сурап көрөсүздөр. Тико 1996 жылы чыгарылган коробка механика. Баасы 90 000 сомдо атат, айтылыш баасы.
Эми ушунча тиколдун арасынан мен ушу бааларды жогоруда көрсөттүм. Арзанырагы да арасынан чыгып калышы мүмкүн. Бир гана ушул мен көрсөткөн бааларга мындай болжолдоо бербегиле. Тико канча деп атасыңар? 95 000 сом. 1998 жылы чыгарылган, мына ээсинин байланыш номери. Машина таза дейт. Лонжерон стойкалар тазабы? Машина кейжи? Салонна көрсөтүп коюн анда. Мына эми кадырман машина кейж каналынын көрүүчүлөрү, мен Лабо катары жака дагы келдим. Бул Лабо менен кошо мындай дамастар чыгып калса, дамастар да тартып кетемин. Биринчи мо Лабодан баштай берелик. Кичине арзаныраак айтылган, жылы эски болсо дагы, абалы кичине начарак болсо дагы 150 000 сом деп атты дейт ээси. Жанында турган адам. Ээсинин байланыш номери 778 57 57 59. Дамас 1 1998 жылы чыгарылган. Ээсинин байланыш номери. Айтылыш баасы 180 000 сом. Лабо ээси сразу эле жанында келишимде боло турган баасын айтып койду. 135 000 сом деп. 1998 жылы чыгарылган. Бензин, а? Бензин. Мына ээсинин байланыш номерлери. Нарашка жокпу? Же барбы? Жок экен. Да бир Лабо. Мындай решетка сыяктуу мындай нарашка коюлган экен. 1995 жылы чыгарылган, бензин болуш керек. Бензинби? Бензин экен. Баасын да жазып койгон, мына 180 000 сом деп. Кандай саке? Түзүсүзбү? Кайсы Лабо? Ак Лабо тапканча экен. Дамас канча болуп атат? Дамас 250. 250 000. Дамас 2. Так. Нарашкасы жок, а? Бул жакта бир Лабону суранып атышат. 1998 жылы чыгарылган. Бензин. Баасы канча эле? 200 000 сом деп атат айтылыш баасы. Лабо бир апта болуптур келгенде, эң жаңы эле келген автоунаалардан. 2014 жылы чыгарылган, газ, телефон номери ээсинин. Так, баасы канча болуп атат эле? 340. 340. Жана мынабы? Же кийинкиси 95 жылы чыгарылган, а? 150 000 сом. Мотору зыңк деп атат. Мынакей ушул 150 000 сом. Бул да ушул адамга караштуу экен. Лабо свежий перегон. Бир айча болуп калды дейт келгенде. Заводской каркасный тентте 2017 жылы чыгарылган. Ээсинин байланыш номери 755 21 01 21. Баасы 370 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Газ. Дагы эле ушул адамга караштуу. Бул да свежий перегон. Келгенде 10 күн болду деп атат. Баасы ошондой эле 370 000 сом. 2015 жылы чыгарылган. Ээсинин байланыш номерин да бир кайталап көрсөтүп коюн. Так, айдоочу жакта отурушты алып коюп тур атайын. Не көрсөтүш үчүнбү мотор жакта? Жакшы. Да бир свежий келген Лабо нарашка коюлуп тур. 2012 жылы чыгарылган. Пробеги 72 000 километр. Газда. Канча болду келгенде?
Декабрда келген. Ошондой декабрда дең, себеби 2014төн башталат да азыр 20. Паспорт енді алдыңды. Тек паспорт эми алып, анда иштетпепсиз, декабрдан келгенден бери. Турган машина. Жакшы, бирок абалы жакшынакай көрүнөт. Урматтуу көрүүчүлөр. Азыр өзү негизи 2014төн баштап жогорку унаалар келип атат, жылы жаңыраак. Бул ошол 2019 декабрда келген экен. Баасын да бир кайталап коюңуз. 320 миң дедиңизби? Кыла турган жери жок, барды, накаду. Жакшы. Мына калган маалымат бербей кеткен лаболор да ушунча көп, аябай. Эми буга себепкер ошо күз мезгили болуп атат деп ойлойм негизгиси. Себеби бардыгында тең дыйкандарда дагы ушу бышыкчылык башталып, баягы жыйноолор, фермерлерде дагы мал жандыктары ушул чоңоюп, жайлоодон түшүп, ушундай акчалуу болуп калган мезгили ошого жараша дагы унаалар да көбөйүп баштады. Могу жерде бир лабо турат, ушуну менен ушул видеобузду жыйынтыктап коелу. 2016-жылы чыгарылган. Заводской газда баасы 350 миң сом. Ээси келген жок окшойт. Чаң басып турат.